кандай адам менен үй бүлөлүк турмуш курганга болбойт билесиздерби? Же болбосо үй бүлөлүк турмуш куруу проблема да бул адамдар менен мамиле куруу, үй бүлө куруу өтө кыйын да. Өзүнүн айыбын кабыл албай турган, дайыма бирөөнү виноват кыла турган. Аял болсун, эркек болсун айырмасы жок. Bunday ayal болобу же эркек болобу bunday эме менен мамиле кылып кетүү өтө кыйын да. Өзүнүн айыбын тан албай турган, мойнуна албай турган кыз болобу, өзгөчө аял киши боло турган болсо мындай эме менен жашаш кыйын да. Эмнеге? Себеби жашоодо биз ката кетиребиз да. Каталарыбызды оңдоп жатып, анан жашообузду оңдойбуз да. Катасын мойнуна албаган адам, өзүнүн катасын мойнуна албаган адам, ал жашоосун дагы оңдой албайт. Ошондуктан дайыма сени виноват кылып, стрелканы өзүнө эмес, жалаң сага кайтарып турса, анда бул өтө чоң проблема да. Ошон үчүн силер сүйлөшүп жаткан кыз болсун же бала болсун, ушуга карап көргүлө, дайым өзүң күнөөлөйбү же болбосо силерди күнөөлөйбү, дайым эле сени виноват кыла берген адамдан бул жакшы жолдош чыкпайт да. Ошондуктан ушуну эске алып коюңуздар.